Жер негизинен азот жана кычкылтектен турган атмосфера менен курчалган. Атмосферадагы көмүр кычкыл газы пайыздын 300дөн 1 бөлүгүн гана түзөт. Атмосферадагы көмүр кычкыл газы жана суу буусу урматында жердин климаты бул газдарсыз климатка караганда бир топ жылуураак. Бул атмосферада бул газдардын болушунан улам пайда болгон парниктик эффектке байланыштуу. Маалым болгондой, күндүн нурлары күнөс канага тунук пленка аркылуу эркин өтүп, топуракты жана абаны жогорку температурага чейин ысытат. Жылытылган топурак жана аба пленка аркылуу өтүүгө жол бербеген инфракызыл жылуулук нурларын бөлүп чыгарат. Ошондуктан күнөс кананын ичинде жылуулук топтолуп, анын температурасы жогорулайт. Жер үчүн пленка атмосферадагы көмүр кычкыл газы жана суу буусу болуп саналат. Атмосфера күн нурлары үчүн тунук. Алар жердин бетине кирип, аны жана курчап турган абаны ысытат. Бул газдардан чыккан жылуулук жана жылуулук үстүңкү катмарда кармалып, ошону менен анын температурасы жогорулайт. Ошондуктан жердин орточо жылдык температурасы болжол менен плюс 15 градус Цельсий. Эгерде атмосферада көмүр кычкыл газы жана суу буусу болбогондо, жердеги температура дээрлик 40 градуска төмөн болмок. Жер бул чоң магнит. Анын түштүк уюлу Гренландиянын түндүгүндө. Магнит талаасынын аракети жерден 10 миң километрге созулат.